Дагы бир ирет барыңыздарга кутман таң, урматтуу теле көрүүчүлөр. Биздин кыргыз элибизде абдан таланттуу энелерибиздин саны абдан көп. Алардын катарында мисалга алсак кылымга улантып келе жаткан кыргыз элибиздин биздин байлыгыбыз болгон мисалы калпакты азыркы күнү аздектеп, аны коомчулукка жайылтуу менен алектенип келген. 12 калпактын авторунун gelini убагында абдан элибизде таланттуу ууз чебер Гүлшара Сейталиеванын gelini бүгүн азыр анын жолун жолдоп келе жаткан маалы Гүлнара Сейталиева биздин коногубуз. Саламатсызбы? Кош келдиңиз. Маанайыңыз жакшыбы? Жакшы, Кудай берсин. Өтүп кеткен майрамыңыз менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Кандай белгиледиңиз? Жакшы белгиледим деп айтам, потому что себеби мен деген өзүмдүн апам бар, 82 жашта. Ошо кишиге барып куттуктап, жанында болуп, кечээ келдим көлдөн. Эң сонун. Балдарыңыз дагы сизди оригиналдуу куттуктаса керек. Ооба. Эң сонун. Азамат Пауло Коэльонун китебинде айткандай, дүйнөнү кыдырып келип, булуң бурчуңду чертип келип, өзүмдүн үйүмдөгү калпак жасаганды кош койдум өзүм сөзүм. Баягы жарыгы өзүмдүн сүйүүмдү таптым дегендей, кантип негизинен биринчи ирет ушуга келдиңиз? Эмне түрткү болду? Буга түрткү болгону жана эдиде айтылгандай апабыз Сейталиева Гүлшара деп апабыз чебер ууз, көп кырдуу ууз адам болгондо, бул киши деген кыргыздын улуттук кийимдерин, мындай кийизден жасалган, эркек көбүнчө эркектердин сырт кийими, баш кийимин тиккен ууз чебер адам болгондо. Анан ошо кишиден үйрөнүп калдым мен. Ошо кишиден ушул калпак тиккенди үйрөнүп калдым. Потому что ал киши калпак, 12 калпактын автору болгон. Орики Канышай кармап турган китеп 1986-жылы кыргыздын улуттук бүт буюм тайымдарын боюнча чыккан эң бир жакшы китептердин бири. Ушул жерде мына апамдын бир 5 түр калпагынын эмеси турат да. Сүрөтү турат. Сүрөтү турат. Негизинен канча татаалбы калпак жасаган? Канча түрдөн турат? Кантип жасаган? Татаал эле. Калпактын жасаган татаал эле. Бул деген азыр жанагынтип эле Кытай биздин калпакты чыгарып атпайбы? Бул мен ушуну туура эмес эле көрүп атам, потому что себеби бул калпак өзү таза танкароны деп коет. Эң ичке жакшы тандалып алынган жүндөн жасалган кийизден жасалат. Натуралдуу. Жайкысын салкын, жайкысын салкын, кышкысын жылуу. Анан бул кол менен жасалат. Жалаң кол менен, бул жибинен бери саймасынан бери колго сайылып. Мына ушул менин колумда турган калпакты жасоо үчүн канча убакыт талап кылынат? 1-2-3 күн убакыт кетет. 2-3 күн, Ооба. 2-3 күн дегенде канча убакыттан көңүл буруп, ортосунда багы жашоо тиричилик деген бар. Жашоо тиричилик деген бар, бирок мен аябай жашоо тиричиликке көп эме кылбай, такай отуруп, кичине убактымды башка жумуштарга бөлүп коюп, кайра жалаң уш менен отурганда 2 күн тигем. Эң сонун экен. Ал эми бул кийиздерди өзүңүздөр дайындайсыздарбы? Абдан тегиз сонун жасалганы көрүнүп турат. Илгери мурун ошол жана 80 канчанчы жылдары кыял уюштурганда Италиядан алып келинген атай оборудование менен жасай турган тетиги Сосновкада завод бар. Ушундай таза жүндөрдөн ошол жакта жасалат ушул кийизди, калпактын кийиздери. Ал эми калпактарды илгертен бери кыргыз элибиз абдан көрөгөйчү эл болгон эмеспи? Анан балакатка жеткенде мындай калпак кийиш керек депчи, ар биринин өзүнүн бөлүнүшү бар. Сиз алып келген мына ушул 3 калпакты анда айтып бербейсизби? Мына бул Орики азыр кийип турган калпак, бул мырза калпак деп коет. Туура эле кийдим. Туура эле кийдим. Ошо сенин возрастыңа туураланган, сенин жашыңа туураланган мырза калпак деп коет. Оюну салганда көбүнчө эркек балдарга эмне чыгаан болсун деп. Ооба. Куштун эмесин, элесин келтирип, куштардын. Эркек балага көбүнчө жанагындай бүркүттүн, куштун элесин келтирилген оюлар. Бул жерде куштун канаттарынын элеси, канаттарын байкасак болот, Бул сүрөттөргө дагы маани бурулат сөздөрдө. Сүрөттөргө да маани бурулат. Эң сонун экен. Ал эми бул деле ушул эле бул деле мырза калпактын бир түрү, баягы кичине дагы баягы улам куштун эмесин, элесин дагы аябай терең келтирилген сыяктуу жасалган. Бул оюларды мен жолдошум ошо өзү художник,
Апасынын жолун жолдогон киши Орозбек Сейталиев деп. Ошол өзү бычып, анан оюларды ошол киши салып берет мага. Сиздин тууганыңыз? Менин жолдошум, өмүрлүк жарым. Жолдошуңуз? Жолдошум салып берет. Бычат ушуларды, оюларын салып берет. А өзү эле оюнан чыгарып, Эң сонун оюну түшүрүп берет. Абдан чыгармачылык, үй бүлө эң сонун. Бул эмне себептен сиздер сары кылып койгонсуздар бул жерде? Бул деген мына уже бул эми өйдө улуураак кишилерге. Улуураак кишилерге улам агыш кылып, жанагы Бакайдын калпагы деле аппак болуп атпайбы? Булар деген канча жолду өткөнү тети оюдан билинет. Мына карабайсыңарбы? Канчалаган жолду, эмне деген кыйынчылык жолдорду өтүп, кырдуу жолдордун баарын өтүп келип туруп анан аппак болуп, ак сакал коюшуп, аппак калпак кийишип. Ошонун экен да, Бакай калпак деле ошентип ак болуп. Эң сонун, абдан жакшы. Демек калпакка карап көчөдө баягы туура эмес калпакты кийип алган инсанды көрсөк сабатсыз деп билсек болот аны. Ооба. Ушуну менен кыргыз элинин кандай акылдуулугу ушуну менен белгиленет да. Жаш балдарга оюну азыраак эле салганда, кичинекей тестер балдарга кичинекей эле ою салынганда. Анан ошолорго кызыл, жашыл өңдөрдү колдонгон. А могу кара менен акты мына карабайсыңарбы, жанагы мырзаларга баары бир ак менен кара айкалышып жүргөн да. Ак кара деп баары бир колдонгон. Анан бул чачысы бул деген көздөн сактасын деп. Чачыны биздин кыргыздыкы көз тийбесин, көздөн сактасын дегендин бир белгиси да. Туура айтасыз. Билесизби, азыркы күнү бизде дагы бир актуалдуу маселе, эмнегедир кыздар, бийкечтер калпакты кийип алган сүрөттөрдү биз социалдык тармактардан көрүп калабыз. Эмнеге кийсем болбойт? Бул деле биздин улуттук баш кийим да деген бир пикирлер жаралат да. Сиздин оюңуз кандай болгон? Эми менин оюм мындай да, эркек баланын баш кийими илгерден эле айтылып келген. Эркектин башын аттабаш керек. Эркек дайыма аял кишиден өйдөрөөк турат деп биз кыргыз элинде биздин ата-энелер ушинтип тарбиялап келген. Ошон үчүн эркек баланын баш кийимин кыздар кийбей эле койсо. Бул эркек бала үчүн арналып жасалган баш кийим илгерде. А биздин кыргыздардыкы топу, мына менин апам аял кишинин баш кийимин дагы жасаган. Ал киши топулар, тебетейлер, тестер кыздардыкы, андан өйдөрөөк бараткан шөкүлө деп ушунун баарын биздин апабыз жасаган да. Баш кийимде түрүн жасаган киши болчу да. Бизде муундан муунга деген түшүнүк бар. Сиз энеңизден бул нерсени үйрөнсөңүз, азыр балдарыңызга үйрөтүп атасызбы, аларга өткөрүп бересизби? Алар кызыгабы жана ушул калпакты жасаганга? Улуу кызым ушу чоң энесинин жолун жолдоп атат, Кудай буйрса. Өзү ошо художник, модельер, ошо национальный тарапка кетти, Кудайым буйрса. 3 арт деген ушундай өзүнчө жалаң улуттук кийим тиккен жерде иштейт. Кудайым буйрса ошо кызым болот го деген ойдобуз. Болуп атат азыр. Апасынын жолун жолдоп атат, чоң энесинин жолун. Кийинки ирет демек эфирде кызыңызды күтүп алат экенбиз да. Кудай буйрса. Азаматсыз. Үй бүлөңүз тууралуу айтып берсеңиз, кечээ жакында энелер күнү өттү дегендей. Канча балаңыз бар? Үй бүлөм тууралуу эми жолдошум экөөбүздүн 2 кыз, 1 эркек балабыз бар. 4 неберебиз бар. Кудайга шүгүр. 2 кызым турмушта, уулум үйлөнө элек. Апаңыз 82-ге чейин калды. Өзүмдүн апам 82-де. Көлдө турат. Анан ошо атай энелер күнүндө ушу энебиздин көзү барда энебизди эмне үчүн сыйлабашыбыз керек? Ошо апамдын көңүлүн алалычы деп өзүбүз эмес, ошо апамдын көңүлү үчүн деп барып келдик. 3 күн жанында болуп, 5-чи күнү кеткенмин. Кечээ келдим, апамдын жанына барып келдим. Демек, кереметтүү көлдүн кызы болосуз. Ооба. Кайсы жерден? Жаркынбай деген айылдан. Аябай сурак калды го сизде. Серттешилик бияка лабышканы үз койбойлу. Өсүкөл районунун Жаркынбай деген айылынан болом, Жаркынбайдан болом мен. Бала чагыңыз ошол жакта өткөн? Бала чагым ошол жактан өткөн, ошол жактан чоңойгом. Негизинен шаарга азыр Бишкекте турасыз да? Азыр Таш Төбө айылында турам, Аламедин районунун Таш Төбө айылында турамын. Өзүм буну хобби кылып, ушул апамдын жолун эметпесин, ушу балдарга апам маган аябай тапшырып кетти эле да. Үйрөтүп өзү. Кыздарга ушуну өзүмдүн неберелериме ташташым керек деп аябай эме кылганда, ошон үчүн ал кишиден аябай үйрөнүп алып туруп анан эми сайманы баарын ошо үйрөтүп кеткен апам мага. Анан ошонун баарын эми
азыр жасап атам, эми кыздарым жасайт. Билесизби, мына ушундай элибиздин улуттук салт санаасын калың элге жайылтып жүргөн адамдар абдан бир чоң жоопкерчиликти алып жүрүшөт. Жана алар бир өзгөчө бир сапаттарга дагы ээ болуш керек деген бизде пикир бар да. Мисалы, калпакты дайыма жасап ушул нерсени элге жайылтып жүргөн адам кандай болуш керек, кандай сапаттарга ээ болуш керек. Жана мисалы бизге ким манасчылар келип калат, келип айтышат алар. Манасчылар мисалы биз бири-бирибизге ичтардык кылбайбыз, мисалы ырчылар бири-бирине ичтардык кылса, бизде андай нерсе жок. Манасчылар түз жүрүш керек, алар жаман сөз айтпаш керек дегендей мына ушундай бир нерселерди карманышат да. Мен азыр эми баягы энелер күнүн айтып атпайсыздарбы, ошон үчүн апама көп басым кылып айткым келип атат да. Апам деген жанагындай чебер уз, көп кырдуу талант болчу деп айтып атпаймынбы, Гүлшара апабыз. Өзүм апа кайнене деп айткым келбейт, потому что ушундай жакшы адам болчу ал киши. Апам өзүмдүн энемдей болгон киши болчу да. Анан деген бул апам элге ушул кыргыздын улуттук ушундай эл үчүн күйгөн жакшы киши болчу да. Элге мен калтырышым керек деп көптөгөн конкурстарга катышып, көп жерден көптөгөн демелерди алып жүргөн киши болчу. Ошол кыялда иштеди. Кыялга барып, кыялда иштеп, кыялдан кийин аякка бара албай калганда биздин айылыбызда Чүй областтык балдардын мектеби бар, гимназиясы, мектеп гимназиясы бар. Ошол жакта да сабак берип жүрдү апам. Анан деген мындай негиз айтышат да, бул кол эмгегин кылган кишилер кызганчаак болот депчи. Бирок апам кызганчаак эмес болчу да, кызганбай, наоборот, элге калтырып кетсем экен, менин аркаман эме калса экен, из калса экен деп ушинтчи да. Анан бул ишти кызганбай элге таркатканга аракет кылышыбыз керек, потому что бул дагы унутулуп баратат да. Мына азыр биздин калпагыбызды кытайлар үйрөнүп алып эле жанагындай бир синтетика кошулган бир эмеден эле 150 сомго сатып эле, заводдон чыгарып эле ушинтип атпайбы. Бул калпактын ар бирине бирден жанагындай кийизден жасалган фетр деп коет, ошондой материалы бар. Ошол материал менен анан монтип жасайбыз, кол менен. Азаматсыз. Эң сонун рахмат сизге, анда ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Буйруса, сизге окшогон адамдар бар кезде биз ишенебиз, биздин улуттук калпагыбыз жалпы журтка жайыла берет деп ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен программабызды уланта беребиз. Азыр болсо бизге конокко Гүлнара Сейталиева болду.